Жалал Абад облусунун Карадария айыл аймагына заман талабына ылайык оорукана курулуп жатат. 2 кабаттуу имаратка Сузак аймактык ооруканасынын Чаңгырташ филиалы жана номер 12 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу жайгашат. Долбоорду ишке ашырууга мамлекеттен 52 миллион сом каражат бөлүнгөн. Өтө кыйынчылык менен болду. Себеби дегенде бул көп жолу депутаттарга кайрылып, канча жолу болсо дагы эч натыйжа чыкпагандан кийин жакында өзүңүздөр билесиздер, курултай болуп, курултайда ушу биздин делегатыбыз Чыңгыз Сатаров биздин муктаждыкты көрүп, жана элдин муктаждыгын алып барып, ошол жерде ушул вопросту алып чыккандан кийин биздин ажообуз ушуну өзүнүн контролуна алып, мынакей быйыл ушу август айында башталды. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыркы мезгилде өтө строительство өтө катуу кетип баратат. Жакшы курулушчуларга чоң рахмат. Мынакей уже биринчи этажы бүтүп атат. Акыркы пролетун куюп атат. Анан кийин жанагы плиталарды коюп туруп, уже где-то ноябрдын этектеринде үстүн жаап алсак, ал жагын бүтө өздүп атат ошо. Эски оорукана жайгашкан аймак кооптуу болгондуктан жаңы имаратты айылдын кире беришине куруу чечими кабыл алынган. Имараттын курулушу ушул жылдын август айында башталган. Учурда жумуш кызуу, бейтапкананын дубалдары көтөрүлүүдө. Бүткөрүү мөөнөтү жаз мезгилине көрсөтүлгөн. Алгач башталганда Чаңгырташтын центринде башталган болчу, ал жерге селге кооптуу деп кайра бул жер тандашты. Бул жерди тегиз тартуу иштери бүттү. Биз августтун башында где-то 10-орунда баштадык, катлабанды казып, трамбовка кылып толтуруп, эме кылдык. Азыр бетон куюлуп, экинчи этажы регилдерин куюп болдук, Кудай кааласа. Кийинки аптадан плиталарды ташып бастырабыз. Экинчи этажга өтүп кетебиз, Кудай кааласа. Полезный площадь биринчи этажы 400 метр квадрат, экинчи этажы 400 метр. Ошол площадь полезный 800 метр квадрат болот. Бул жерде бүт бардык условиялар менен пациенттерге дагы, жумушчу күчтөрүнө дагы условиялар бар. Эми кабинеттери астында 14, үстүндө дагы 14. Карадария айыл аймагында жайгашкан бейтапкананын имаратын жаңылуу маселеси бир нече жылдар бою көтөрүлүп турду. Анткени имарат кайра-кайра сел алдында калып, авариялык абалга кептелген. Оорукананын эмгек жамааты оңдоп түзөө иштерин тынымсыз жүргүзүп, ушул күнгө чейин калкка кызмат көрсөтүүнү токтотушкан жок. Азыр эми жаңы имараттуу болобуз деп сүйүнүп турушат. Алдыңкы доктурларыбызга 50 жыл, 51 жыл, бизге өзү болгон, бизге деле 41 жыл болуп калды. Ушундан бери ушул имаратты иштеп келатабыз. Бирок бул жерде көп жолу селдерди көрдү да бул имаратчы. Анан от МЧСтин тарабынан, өкмөт тарабынан жардамдары менен биз өзүбүз формага келтирип, өзүбүздүн күчү менен, элдин күчү менен иштеп жүргөнбүз. Азыр учурда акыбал болбой калды. Азыр мисалы үчүн азыр учурда косметикалык ремонт деп коет бизде. Ошондойлордон өткөрүп берип, бизге азыр шарт түзүп берди өкмөт. Ошо боюнча иштеп атабыз. Жаңы имарат чыдамсыздык менен күтүп атасыз. Жаңы имараты эртең кирдес эртең кире турган болуп күтүп атабыз. Чаңгырташ Сузак аймактык ооруканасынын филиалы болуп саналып, Карадария айыл аймагындагы 17 000 калкты тейлейт. Оорукананын тарыхы 1936 жылдарга барып такалат. Имарат кезинде ашар жолу менен тургузулуп, ушул күнгө чейин жаңыланбай турган. Асия Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы, Сузак.